Кара Балтада поезд менен кагылышкан автоунаанын абалы оор болгон. Машина катуу талкаланып, кырсыктын кесепетинен айрым бөлүктөрү кысылып, оңдоп түзөөгө жараксыз абалга келген. Видеого бутона лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроочун да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Акыркы кабарлар сиздер менен. Прям от души брат чемпиону. Прям от души. Нашего Садора Нурвадиевича. Спасибо. Жаңы салынган 101 үй кимдерге берилет? Ошто жаңы айыл түптөлдү. Ал Кара Суу районунда жайгашкан. Үйлөр Барак эксклавынан көчүп чыккан кыргызстандыктарга арналып салынгандыгы айтылды. Суу жарык тартылып келип, эми 101 үй бүлө конуштуу болот. Урматтуу Алмаз Акынжанович, өткөн жумада бүтүндөй билим берүү тармагы үчүн, бүтүндөй Кыргызстандагы мугалимдер үчүн абдан кейиштүү окуя болду. Мына Бишкектеги 57-чи мектепте бир эжеке мугалимди шылдыңдап, мазактап, ыйлатып, ал мугалим жумуштан кетти. Мына ошол ыйлаткан жанагы лакылдаган ажаан аялды болгону бир 1000 сом айып салып коюптур. Эмне үчүн аны коомчулукка алып чыкпадыңар? Жүзүн көрсөтүп, мугалимге ондай мамиле кылган ушул аял деп. Бул бүтүндөй Кыргызстандагы мына 120 000 мугалимге болгон шылдың мамиле болду ушундай. Моралдык чоң сокку болду. Эмне үчүн мугалимдерге ушундай орой мамиле кылган, шылдыңдаган, мазактаган адамды болгону 1000 сом айып пул менен чыгарып жибердиңер? Аны жазага тартыш керек эле да. Бүтүндөй мугалимдерге, коомчулукка көрсөтүш керек эле да. Миңдеген мугалимдердин духу түшүп калбадыбы? Кыргызстанда мына Бишкектин өзүндө эле 500 мугалим жетишпейт. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча. Эгер биз ушинтип отурсак, мугалимдер келеби мектепке? Мугалимдердин айлыгын гана көтөрүп койбостон биз авторитетин да көтөрүшүбүз керек. Ошого мына ушундай кейиштүү окуяларга дароо жооп берип, ыкчам жооп берип, күч органдары адатта жөнөкөй адамдарды алып келип, кечирим суратып, жүзүн чыгарып, дароо камакка алып, ошондой окуялар болуп атпайбы күн сайын эле? Эмне үчүн ага мындай кош стандарт мамиле болду? Автобекеттердин көчүрүлүшү кимдин эксперименти? Парламентте депутат Дастан Бекешев автобекеттердин көчүрүлүшү кимдин эксперименти болгонуна кызыгып, айрыкча Бишкектин четинде жашагандар кыйналып жатканын билдирди. Ну, прежде чем строить что-то, новый автовокзал, это хорошо, наоборот, правильно, надо строить. Но прежде чем разрушать старый, надо же построить же, наверное. Эске салсак, мурдагы күндөн бери чүйдөн эл ташыган бардык маршруткалар Бишкекке киргизилбей калган. Алар жүргүнчүлөрүн батыш тараптагы убактылуу автобекетке түшүрүп коюп жатканы айтылган. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып, дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 000 адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосом, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн.
Күнү түнү тынбагыла. Камчыбек Ташиев Талас-Тараз унаа жолун 2 жыл ичинде реконструкциялоону тапшырды. Бул тууралуу УКМК төрагасы Таласка болгон сапарында облус башчысы менен жолугуп айткан. Ташиев Суусамыр Талас-Тараз жолу 15 жылдан бери бүтпөй келгенин белгиледи. Күнү түнү тынбагыла. Ана мен чиновникмин деп барып алып машина чалкалап бир жерде отура турган болсоң ишиң жүрбөйт. Анда 1 жыл 2 жыл иштейсиң, результатың жок болот, айдаласың, ошо жүрөсүң. Айдоочулар рейд жүрөт. Кыргызстанда 21 ноябрга чейин рульда аталышындагы рейд өтөт. Анда чет өлкөлүк номерлүү унаалардын камсыздандыруу полиси текшерүүлөрү айтылды. Мындан тышкары мас абалындагы айдоочулар, жасалма номер тагып айдагандар, элдин түнкү уйкусун бузуп автоэн баштык жасагандар да көзөмөлдөнөт. Өкмөттөбү же мэриядабы ким ушундай эксперименттерди кылып атат вообще? Мына канча кайрылуулар түшүп атат. Коомдук транспорт өтө эле жетишпей жатат да, троллейбус жок. Алмаз Ахунжанович. Троллейбус жок. Эл же жумушка, же окууга мындай убагында келе албай жатат да. Очень много жалоб со стороны горожан. Когда наконец-то наладится вообще проблема с общественным транспортом? И троллейбусы надо все-таки запустить. Люди не могут ни до работы доехать, ни до учебы вовремя доехать не могут. Еще хуже вы сделали с теми, кто живет вне Бишкека. Они едут сюда лечиться, работать, учиться. И их довозят до так называемого автовокзала. На талага калтырып, дальше едьте сами, говорят. Ну а как они дальше поедут? Ну, прежде чем строить что-то, новый автовокзал, это хорошо, наоборот, правильно, надо строить. Но прежде чем разрушать старый, надо же построить же, наверное. 100 жолу ошол боюнча айтылды, бирок мына карабайсыңарбы, азыр кыш келди. Кышында кантип эл эми азыр жөө басабы тияктан. Же азыр коомдук транспорт жетишпей жатат, азыр жөө басыш керекпи? Эми бул маселени чечиш керек да. Минкап көзү ачыктар боюнча айтты. Министрлер кабинети жарнамалоого тыюу салынган оккульттук мистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин бекитти. Анын ичине төлгө салуу, көзү ачыктык, бүбү бакшылык, сыйкырчылык, адам менен башка дүйнөнүн ортосундагы ортомчулук кызмат көрсөтүүлөр жана башка магиялык жол менен таасир берген кызматтар кирген. Казакстан келерки жылы космоско биринчи ракетасын учурат. Казакстандын санариптик өнүгүү, инновациялар жана аэрокосмостук өнөр жай министрлиги ата мекендик ракетаны чыгаруу боюнча иштердин жүрүшү тууралуу билдирди. Tengri News KZ жазгандай, биринчи учуру 25-жылга планданган. Адистер күйүүчү майдын, композиттик материалдардын жана башкаруу системаларынын үстүндө иштеп жатышат. Метеорологиялык ракета долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу Казакстанга космоско өз алдынча чыгууну камсыз кылуучу космостук аппаратты түзүү үчүн негиз боло алат. Дүйнөлүк тажрыйбага ылайык коммерциялык максатта колдонууга арналган ракеталарды иштеп чыгуу үчүн $50-60 миллион жакын каражат керектелет.